Саламатсыздарбы? Мен доктор PhD Кадиян Булбекова. Психология бөлүмүндө иштейм, Кыргыз-Түрк Манас университетинде. Бул жерде мен айтайын дегеним, азыркы учурда баарыбыз тең технологияга байланыштуу болуп, көптөгөн өзгөрүүлөргө туш болуп атабыз, көптөгөн технологиянын таасирлери алдында калып атабыз. Бул мамиледе болсун, үй бүлөдө болсун, сыртта болсун, мектепте болсун, кошуна менен же туугандар арасында мамиледе болсун, булардын баардыгы бизге сөзсүз таасирин тийгизип атат. Менин бүгүн айтайын деген темам балдардын арасында, ушу жаш балдардын арасында көрүлгөн чектен тыш жүрүш туруш, соорусчасы девианттык поведение деп коет. Девианттык жүрүм турумдар жөнүндө айткым келип атат. Бул эмнеге девианттык? Бул кандайдыр бир чектен чыгып кеткен. Себеби чектен чыгып кеткен дегендин өзүн дагы карап көрүшүбүз керек. Кайсы чектен чыгып кетти? Кандай чектен чыгып кетти дегенде, ар бир элдин өзүнүн күткөнү бар. Келечектеги балдарда кандай болуш керек? Биздин балдар кандай болуш керек? Ошол балдардан кандай мамилени күтөбүз? Кандай жүрүш турушту күтөбүз? Кандай адепти күтөбүз? Эмнени билүүсүн күтөбүз? Эмнени көрүүсүн, эмнени жасай алуусун күтөбүз? Эмнелерди түшүнүүсүн? Башка бирөөлөргө кандай мамиле кылыш керек, кантип дос күтүш керек, кантип туура жүрүш керек, коомдук жерде өзүн кантип алып жүрүш керек, үйдө кантип алып жүрүш керек, кантип максатына жетиш керек деген сыяктуу суроолорго келгенде эле көп балдарыбыз бүгүн ошо технологияга байланыштуу жана өздөрүнөн дагы байланыштуу коом өзгөргөн сайын өзгөрүп бара жатышат да. Анан бүгүнкү балдардагы чектен тыш жүрүш туруштардын башына эмне келет? Эң башында эле карап көрө турган болсок, мынагу телефонго көз карандылык бул эң оор проблема болуп калды бүгүнкү күндүн. Айтпаса болбой турган бир проблемасы болуп калды. Бул балдарда эле эмес, чоңдордо дагы көрүлгөн бир проблема болуп калды. Себеби телефонсуз тура албай, телефон жок болуп калса же телефонду башка столго же башка комнатага унутуп калган болсо, киши өзүн толук эмес сезип калган учурлар болду. Балдар дагы ошо тамак ичип атканда дагы, басып турганда да, автобуста дагы, сабак учурунда дагы ошо телефонду колдонуу аркылуу ошо телефон болбосо жашай албачудай болуп калган нерселер болуп калды. Мындан башка мына балдарда азыр уурулуу, калпайтуу, же болбосо тырмагын жеген балдар аябай көп болуп атат, бармагын соргон балдар көп болуп атат, төшөгүн булгап койгон балдар көп болуп атат. Булардын тек кичинекей балдар эмес, мындай өспүрүм курагындагы балдар да болуп атат да. Мына ушул маселелерди биз кантип жоюшубуз керек? Кантип балдарга жардам бере алабыз? Же болбосо тик болгон балдар көзүн кечке чейин кирпи кирмей берип, ошо керексиз учурда деле кирпи кирмей берген, болбосо сүйлөй албаган, кекештенген балдар бар. Булардын баардыгы ошо психологиялык кандайдыр бир факторлордун таасири алдында болуп атат. Балким ошол үй бүлөдөгү мамиле, атанын балага мамилеси, эненин балага мамилеси, ата-эненин экөөнүн мамилеси, бир туугандардын мамилеси, кошуналардын, классташтардын мамилеси деген сыяктуу нерселер ушу баланын өзүн кабыл алуусу же кабыл албоосу, ушул сыяктуу нерселердин көпчүлүгү балдардагы кандайдыр бир чектен тыш жүрүш турушка себеп болуп атат. Булардын баардыгын жойсо болобу? Албетте болот. Психологиялык жардам керек. Анан бул ушундай болуп аткан балдар сөзсүз түрдө эле психологиялык жактан ооруйт деген нерсе эмес. Кандайдыр бир коркуп калган, чоочуп калган, билбей калган, унутуп калган, же болбосо ошого көнүп кеткен, жаман адатка көнүп кеткен учурлар бар. Мына ушул нерселердин баардыгын кантип жардам бере алабыз? Ата-энелерге кеңеш берүү, балдардын өздөрү менен иштөө, мугалимдер менен иштөө, класс жетекчилер менен иштөө, ушул боюнча карап көрсөк болот. Ушул маселелерди ар биринин өзүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жардам берүү, суроо жооп аркылуу талкуулоо жана ошолорду жоюунун жолдору, азайтуунун жолдору, эгер жое албасак, таптакыр жое албасак, азайтуунун жолдору маселесин алсак болот. Мисалы, уятчаактык же болбосо кекештик, бала кандайдыр бир нерседен коркуп калган болсо,
чоочуп калган болсо, билбей калган болсо, же болбосо шылдыңга кабылып калган болсо, ошондон улам кетештик болуп калган болушу мүмкүн. Бирок ошону кайсы психологиялык терапия түрлөрү менен, мисалы үчүн кыска мөөнөттүк психологиялык терапия түрлөрү менен бихеверистик терапия кылабызбы, когнитивдик терапия кылабызбы, же болбосо башка нерселерди жасатабызбы, арт терапия кылабызбы, ушулар аркылуу жойсо болот тургандыгын айткым келип жатат. Булардын баардыгы чечиле турган проблемалар, чечилсе болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.